Урматтуу жетекчилер, мынакей бүгүн биздин Каракол шаарыбыздын мэрин тааныштыруу үчүн сөздү Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык көл облусундагы кыйгарым укуктуу өкүлү Жетигенов Бакытбек Жеңишбековичке беребиз. Саламатсыздарбы. Кыргыз Республикасынын президентинин 2025-жылдын 11 мартындагы номер 73 жарлыгына ылайык Мадияров Тимур Мусырович Каракол шаарынын мэр болуп дайындалды. Мадияров Тимур Мусырович тууралуу кыскача маалымат берип коеюн. Тимур Мусырович 1979 жылы туулган, жогорку билимдүү, өзүнүн эмгек жолун мамлекеттик салык инспекциясынын Ысык көл облусу боюнча салык полиция бөлүмүндө иштөөдөн баштаган. 2020 жылдан баштап укук коргоо органдарында эмгектенип, 2020 жылдан баштап акыркы жылдарда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлчүлүгүнүн катчылыгынын эксперти, андан соң Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын региондорду өнүктүрүү секторунун башчысы, Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин даярдоо башкармалыгынын эксперти, андан соң чечимдерди контролдоо башкармалыгынын инспектору болуп иштеген. Ал эми 2020 жылдын апрель айынан бүгүнкү күнгө чейин Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары болуп эмгектенип келди. Тимур Мусырович өз ишин мыкты билген, жетекчилик тажрыйбасы мол, эл үчүн ак ниет кызмат кылууга умтулган инсан. Ушул максатта Каракол шаарынын өнүгүүсүнө, инфраструктурасын жакшыртууга жана жашоочулар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө карата алгылыктуу иштерди алып барарына ишенем. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жаңы дайындалган мэрибизге бекем ден соолук, ийгиликтерди жана шаарды өнүктүрүү жолунда чоң жетишкендиктерди каалап кетем. Сизди куттуктайбыз. Кудай буюрса, Каракол шаарынын Каракол эне жакшы эмгектенип, шаарды өнүктүрүүгө, элдерге бизнеске ыңгайлуу шарттарды түзүүгө буга чейин жакшы иштер алып келген. Кудай буюрса, мурунку иштерди аягына чыгарып, дагы жакшы чоң алган иштерди катышасыңар деп ишке ашырасыңар ишенип кетем. Дагы жол куттап кетем. Ийгилик кылайбыз. Кеңештин депутаттары, урматтуу Каракол шаарынын активи жетекчилери, урматтуу Бакытбек Жеңишбекович, эми учур менен пайдаланып, мына Кудай насип кылып, ошо урматтуу өлкө башчыбыздын, урматтуу Садыр Нуркожоевичтин тескемесине ылайык бияка дайындалып калдым. Ошол чоң мага көрсөтүлгөн ишеничти мен өзүмдүн билимди, илимди, тажрыйбамды мен толук кандуу ошо Каракол шаарынын өнүгүүсүнө, Каракол шаарды ушул жашоочуларына, келген конокторго, туристтерге шарт түзүү боюнча мен бүт ушул күч аракеттеримди жумшаймын. Анан силерден бир өтүнүч, мен жалгыз муну алып бара албайм. Бул ишти чогуу биргеликте ушул Каракол шаарынын элин үчүн, Ысык көл элин үчүн, жалпы ушул Караколго келген коноктор үчүн жалпы жакшы кызмат кылып берип, жакшы шарттарды түзсөк, мен ойлойм, бир жакшы жаңы ийгиликтерге жетишебиз. Анан Бакытбек Жеңишбек, сизге рахмат. Ошо силер менен биргеликте чогуу иштейбиз. Азыр мэрия менен силердин өкүлчүлүк менен дайыма тыкыз байланышта болуп, анан эми шаардык кеңеш боюнча мен өзүмчө жолугам. Мен билем, менде кабар бар, эмки жумада силерде сессия болот экен. Мен ошол жака келип, өзүм көз карашымды, өзүм ой пикиримди айтып кетем, силер менен баарлашам. Баарыңарга рахмат. Ошо жапак тырмак баарыбыз колго кол, бутка бут болуп, баарыбыз ошо чогуу биргеликте Каракол шаарды өнүктүрөлү. Рахмат.